2010-жылы 7-апрелде болгон элдик революцияда ажал бүрккөн Ак үйгө тайманбай кирген бул ак халатчан айымды элдин баары эле көргөн. Бирок бул айымдын аты жөнү ким экени жана анын кооптуу жайга кайдан келгени коомчулукка белгисиз бойдон калган. Бүгүн ошол каарманыбыз Мадина Иминованы кепке тарттык. Ал күнү окуя кандайча өөрчүгөнүн каарманыбыз мындайча айтып берди. Всё, ради Бога, пожалуйста, вы что делаете? Ну честно, уже 10 умерло. Молодые ребята, они же отцы, такие же дети, чьи-то братья. Нам-то перевязочно ничего не хватает. Ну пошлите. В этот день я была на смене, в этот день был дождь. Ал күнү жамгыр жаап жаткан. Мен нөмөттө элем. Башында эскертүү катары элди желим октор менен атып жатышкан. Көп өтпөй элге чыныгы октор атылып, алгачкы жарадар болгондорду дарыгерлер тобу алып келе баштадык. Себеби Ак үйгө эң жакын эле биздин оорукана эле. Ак үйдүн дарбазасын машина менен талкалай сүзүп кирген жигит көп кан жоготкондуктан өмүрүн сактай алган жокпуз. Андан кийин эл Ак үйдү алууга 2 жолу чабуул жасап, 2 жолкуда тең бизге ок жеген адамдар түштү. Биз жарадарларга жардам көрсөтүүгө жетишпей жаттык. Приезжала также скорая, забирала этих ребят всех. Мадина айым ал күнү эмне себептен өмүрүн тобокелге салганын минтип түшүндүрдү. Мы хотели, группа медиков. Жаш өмүрлөрдүн бөөдө кыйылып жатканын көрүп, биздин дарыгерлер тобу Ак үйгө барып, коргоо министри Бактыбек Калыев менен ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевке жолугуп, бул аламатты токтотолу деп сүйлөшкөнбүз. Бирок башка дарыгерлер чочулап барбай коюшту. Эл 3-чү жолу Ак үйгө чабуул коюп, ок жегендер биздин оорукананын 1-чи кабатына толуп кеткенин көргөндө чыдабай калдым. 2 ак матаны колума алып, бежигимди тагынып, бузулган дарбаза аркылуу Ак үйдөгү аскер кызматкерлерине бардым. Кырчындай өмүрлөр кыйылып жатканда аламатты токтотуу менин атуулдук милдетим болчу. Мындай учурда өз өмүрүңдү деле ойлобой калат экенсиң. Аскерлерден жаш балдарды атпагыла. Алар дагы бирөөнүн баласы, бирөөнүн агасы, бирөөнүн иниси деп сурандым. Алар мага ок атууларды токтотушарын айтышты. Бирок тилекке каршы ошол күнү кечке чейин адам өлтүрүү токтогон жок. Биз таң атканча жарадар болгондорго медициналык жардам көрсөтүп жаттык. Айрымдардын башына, көкүрөгүнө ок тигендиктен аларды сактап калууга да мүмкүн болбоду. Ал күнү ак халатчандар нес болуп жүрүп, коркууну деле унутуп коюппуз. Өзүбүздүн милдетибизди аткарып, жарадарларга биринчи жардам көрсөттүк. Бардык оюбуз болушунча көп адамдын өмүрүн сактап калуу болду. Жарат алгандар тынымсыз келип, палаталарга адамдар батпай, чакчелекке түшүп, жандал бастап иштеп жаттык. В замешательстве, чтобы успеть оказать раненым всем помощь. Кандуу окуядан соң каарманыбыз психологиялык жактан кыйналып, ишинен кетүүгө аргасыз болгон. Ну и вот 7 апреля наконец-то этот день закончился. Ошентип 6 күн өтүп, 8 апрель эртең менен жарадар болгондордун акыркы тобун кабыл алдык. Андан соң 1 ай ошол ооруканада иштедим. 7 апрель күнү өлүп бара жаткан балдар, жаан аралышып аккан кандар көз алдымдан кетпей, чыдабай жардам сурап жалдыраган жигиттердин үндөрү кулагыма угула берип абдан кыйналдым. Ала тоо аянтын карагым да келбей калды. Акыбалымды көргөн жетекчим 1 ай эс алып кел, балким өзүңө келип каларсың деп эс алууга чыгарды. Бирок негедир ал жерде кайра иштей албай жумуштан биротоло кеттим. Антпесем аскер кызматкерлеринин бизге буйрук берилген, биз атышыбыз керек дегени кырчындай жигиттердин менин сөзүмдү укпай окту көздөй чуркашып кырылып жатышканы көз алдымдан кетчүдө эмес. Ал жактан кеткенден кийин да 1 жылдай өзүмө келе албай жүрдүм. Кыскасы, ошол күндөгү окуялар жан дүйнөмдү жаралап, психологиялык жактан катуу таасир этти. Эти все воспоминания слишком отразились на моей психике, да? Каарманыбыздын апасынын айтымында 7 апрелдеги кандуу окуя кызынын саламаттыгына олуттуу таасир этип, оорукчан кылып койгон. Аябай кыйын акыбалда болуп калды да, анан кийин ошон үчүн жатты. Ошо күнү эртеси жумушка кайра барды, анан кичине иштеп келип, анан шок болду аябай. Түндө анан бакырып, мындай кыйкырып, өзүнөн өзү коркуп, чөчүп, анан колдордо бирдемени уштаса түшүрүп салып, ошондой эле болуп кетти. Кызымдын состояниясы аябай жаман болду. Эч ким эчтеке эметкен жок. Анан увольняться, отпуска берди. Отпускадан кийин иштей албайм, апа, тиги площадьти көрө албайм. Ошо балдар көз алдымда баары турат. Бирөө ыйлайт экен, мамам кана, бирөө ыйлайт экен, мен каяктамын да, бирөө эметип кармап алып таштаба деп, ошондо бүт кан була болуп өзү ошол жерде аябай кыйналган экен. Ошондон кийин жумушунда аякка барган жок, иштей албай калды.
ошо эме правительстводо кетип калды. Молдолорго алып бардым, аябай кыйналдык. Тияка алып бардым, буяка алып бардым, психологлорго алып бардык. Ошентип анан ошо иштебеген бир аяк буякка көрсөтүп жүрдүм ошону өзү аябай эме стресс болду да. Нервный потрясение болду. Ошондон кийин давлениясы мына азыр данный момент бирдеме болсо эле давлениясы көтөрүлүп кетип атат, иште албай атат азыр мына. Анан Банецкийде мына 13 жылбы иштеди, 13 жыл ашык. Аякта деле анан иштеп, выходной жок, 6 күн подряд иштейт, праздникте да иштейт. Анан айтты, иште албайм деп, мына азыр үйдө бош. Эми пока жумушка чыга элек. Мен өзүм инвалид, 2-чи группа. Буякта учетто сельсоветте турабыз. Сельсоветтен деле эчтеке бизге жардам жок. Ошол кездеги президент Роза Отунбаеванын колунан эрдик медалин алганым менен эмдигиче 7 апрель баатыры статусум жок дейт Мадина Иминова. Через год, получается, Ниязалиева Дамира была... Бир жылдан кийин саламаттык сактоо министри Дамира Ниязалиева мени издеп таппай коюптур. Кийин Сабырбек Жумабеков министр болду. Ал кезде мен номер 6 шаардык ооруканада иштеп жаткам. Ал киши мени эрдик медалы менен сыйлады. Бирок менин эрдигимди юн когалаңына жармаштырып коюшуптур. Көрсө, медаль берилген соң мага 7 апрель баатыры деген статуста берилиши керек экен. Мага андай статус беришкен жок. 7 апрель элдик революция күнүнө 5 жыл болгондо президент Алмазбек Атамбаевдин атына кат жазгам. Мени президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов кабыл алып, Бишкек шаарынын ардактуу атуулу деген медаль жана күбөлүк менен сыйлады. Ысык Ата айыл өкмөтү каттуу калды. Ага чейин мени 7 апрелде өтүлүүчү бир да иш-чарага чакырышкан эмес. Ошондон кийин гана мени чакыра башташты. Кийин 2017 жылы Кыргыз Туусу гезитине мени качан эстешер экен деген темада мен тууралуу макала чыкты. Мен жөнөкөй медайым болгондуктан эч кандай сыйлыктын артынан чуркаган эмесмин. Ал тургай 7 апрелде жабыр тарткандарга мамлекет тарабынан материалдык жардам берилгенин да билбептирмин. Что-то давали, что-то было. Кызынын шаарда үйү жок болгондуктан өз үйүн сатып, уулу менен кызына бөлүп бергени жатканын айтат Мадина айымдын апасы. Уулум бар, бир кызым бар. Ошо кызым азыр ошо башка пока бөлүп берейин деп ошо үйдү сатып атам. Потому что кызым отдельно турбаса болбойт, келин башка турам дейт. Ошон үчүн сатуу болуп атат. Бул кызымдын же участка берет деп тиги Фарид Ниязалиев айткан, мен участок эметет, сельсовет баарын берет, сельсовет эметет, сизге баарын жардам берет деп эметкен, эчтеке жардам да болгон жок, участка да берген жок, учетка да койбойт барса. Ошону билем, анан энди ошон үчүн үйдү сатып, ошону анан буларга үйүндү бөлүп берейин деп атам. Сөзүнүн соңунда каарманыбыз саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго жолуга албай жатканын айтып, кайрылуу жасады. На данный момент я сейчас нахожусь в трудовом отпуске. Азыр мен эмгек өргүүсүндөмүн. Кан басымым жогору жана омурткамдан грыжа бар болгондуктан эч жерде иштебейм. Апам болсо 2 топтогу майып, астма оорусу менен ооруйт. Аны дайыма бирөө карап турушу керек. Мен көптөн бери саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго жолуга албай жатам. Негедир аларга жолдогон каттарым дарегине жетпей, ара жолдо калып жатат. Жардамчылары сиз тууралуу айтабыз, катыңызды жеткиребиз деп эле келе жатышат. Бирок ушул күнгө чейин эч кандай жыйынтык боло элек. Не получается. До сегодняшнего дня ничего не получилось у меня пока.